Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кадырлуу мекендештер. Бүгүн ошол Кур'ан алфавит сабагында биз ошол сөздөрдү бири-бири менен тагыраткан аяттарды бири-бири менен улап окуганда кандай окулат жана ошол бир сөзгө токтогондо кандайча токтолот. Мына ошону тууралуу Аллах буйрса кеңири таанышып өтөбүз. Анда эмесе сабакта биз менен чогуу болуңуздар. Эң алгач өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай ал-васл. Эң алгач өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай ал-васлу. Ал-васлу деген сөз, васл деген сөз өзү сөздөрдү кошуп окууну айтат. Бул тажвид илиминдеги термин. Васл менен окуу дейт. Васл дегенди ошо аяттарды аягына токтобостон, сөздүн аягына токтобостон улап окууну айтабыз. Ар бир тамганы, ар бир сөздү алгач өз алдынча окуп алабыз. Ихдина ас-сирата ал-мустакима. Эми бири-бирине кошобуз. Ихдина ас-сирата ал-мустакима. Мустаким. Ихдина ас-сирата ал-мустаким болду. Кийинкиси вахазал лам сүкүндү баладил амин. Вахазал баладил амин. Наруллахил муқадату. Наруллахил муқадату. Камафалилладзи истауқада. Камафалилладзи истауқада. فاتقوا النار التي هو التواب الرحيم. Мына ушинтип сөздөрдү бири менен кошуп окууну үйрөндүк. Буга чейин биз тамгаларды, сөз ичинде тамгаларды бири менен кошуп үйрөнүп аттык элек, машыгып жаттык элек. Ал эми бүгүн болсо мына ушул сөздөрдү бири менен кошконду үйрөнүп аткан учур. Негизинен жеңил эле, анткени бардык эрежелер биз буга чейин айтып өткөнбүз. Бул сөздөрдүн ичинен жазылып окулбаган тамгалар бар. Көпчүлүк учурда мына ошол эреже жазылып бир окулган тамгалар бир аз ойлондурат, бир аз менет талап кылат, негизинен калгандары жеңил эле. Ал эми кийинкиси вакф. Вакф деген сөздүн аягында токтоо. Токтогондо кандайча токтойбуз? Мына ошону өтөбүз. Эң алгач настаину. Бул жана Фатиха сүрөсүндөгү ияка на'буду ва ияка настаин деген сөз. Эми токтогондо настаин деп эле токтойбуз. Өзүңүздөр байкасаңыздар, адатта намазды окуганда мындай эле окуган учурда ияка на'буду ва ияка настаин деп эле окуйбуз. Бирок жазылышын карап келгенибизде настаину деп жазылган болот. Демек, токтогон учурда биз нун тамгасы өзү гана окулуп, доммасы окулбай калат. Тагыраак айтканда нун тамгасы сүкүндө болуп калат. Эгер токтогондо. Жазылышта ушундай тура берет, бирок окулушта настаин деп нунга сүкүн берип окуйбуз, ушуну токтойбуз. Ошондой эле ю'минуна. Жазылышта ушундай. Эми ушул сөзгө токтогонуңуздарда ю'минун. Эми ушул сөзгө токтогонуңуздарда ю'минун деп эле токтойбуз. Кийинки сөз я'ламуна. Токтогондо я'ламун. Бул башка эки катар бизге түшүнүктүү эле болду. Мисалы, Роббил аламин токтогондо, ал эми улаганда Роббил аламина деп өзү окулат. Ошондуктан токтогондо ошол акыркы сөздүн акыркы тамгасынын аракети окулбай калат. Эгерде эки аракет болсочу, тагыраак айтканда эки фатха танвин болуп калса, мисалы юсрон, эми токтогондо кандай токтойбуз? Буга юср деп рого сүкүн берип токтойбуз же кандай токтойбуз дегенде, буга бир сызыгын алып коебуз. Танвин бул эки фатха, эки касра, эки доммадан турган бир аракет. Ошого үстүндө эки сызык турат, ошол эки сызыктын баштапкы үстүндөгүсүн алып койгондо юсро болуп калат. Демек, танвиндүү сөзгө токтогондо алиф менен токтойт экенбиз. Юсро. Өзүңүздөр көрүп тургандай, юсрон токтогондо юсро болду. Абадан деген сөз токтогондо абада деп окулат. Таввабан токтогондо тавваба. Бул
үчөөсү бизге танвиндүү сөздөрдү кандайча токтош керек, мына ошону бизге үйрөттү, билдирди. Демек, танвин менен үндүү сөз келгенде биз танвин окубастан юсрон деп, балким алиф менен токтойт экенбиз. Юсро токтогон учурда. Кийинки үч катар бул та марбута. Буга чейинки сабактар өткөндөй улап окуганды та болуп, токтогондо ха болуп турган сөздөр. Ошого гишаватун токтогондо гишава деп токтойбуз. Хамиятун токтогондо хамия деп токтойбуз. Мумаддадатун токтогондо мумаддада. Албетте бул та марбутан биз улап окуганда та менен окулат, жана токтогондо ха менен окулат экендигин буга чейинки сабактарда кеңири айтып өткөнбүз. Мына ушинтип бүгүнкү сабагыбызда биз сөздөрдү бири менен кошконду үйрөндүк, жана ошол сөздөргө токтогондо кандайча токтолот. Кайсы сөзгө кандайча токтолот, мына ошону дагы кеңири ачыктап өттүк. Аллах таалам бардыгыбызга Куранды ар дайым туура талаптагыдай окуганга мүмкүнчүлүк берсин.